Азыр көп партиялар келет астыңарга. Коз реформаларды айтат, программаларды айтат. Ынанасыңар аларга. Аны биз да айта алабыз. Мен убактыңарды короткум келбей атат. Айыл чарбаны канта өнүк туруш керек. Саламаттыкты сактоону канта өнүк туруш керек. Билим берүү тармагы, жайыттар маселеси, ген байлыктар, адам укугу, сот реформасы, чек ара маселеси, эл аралык катнаштар. Мыйзамдуулук деген көрүңөр, жадыбалдай билем мен аны бар. Бирок аны бары ишке ашпайт. Сингапурский модель, азиатский модель, европейский модель толтурат эле, тандасаң болот. Бизге ошону каалаган иштетсек болот. Өзүбүздүн табиятыбызга жараша. Иштебей мыйзам орну боюнча, темирдей тартип орну боюнча, мыйзамда кынтыксыз иштемейинче бир да программа ишке ашпайт. Эгерде жанагындай уурлар бийликке келип болсо, ошо ишке ашабы. Мына реформа кылган мамлекеттерди силерге санап берейин. Дубай, Түштүк Корея, Сингапур, Малайзия, Европаны айтпай эле коелу. Ошолордун бардыгы бир окшош нерседен баштаган. Алар программаларды айтып, кооз программаларды айтып элди алдаган эмес. Алар келген дагы темирдей тартипти орноткон, мыйзамдуулукту орноткон. Ошо темирдей тартип, мыйзамдуулук орногондон баштап, ошол мамлекеттерде реформа болуп көрбөгөндөй жүргөн. 10 жыл, 20 жылда жүргөн. Мына Грузия, Советтер Союзундагы балдар билет. Грузия акчага бизде мурун алынган. Акчанын мындай эстир убагында гүл сатып алар, мындай коррупцияга ыңгайлашкан дейт. Ошону Саакашвили 2 жылда оңдоду. Грузияда постсоветтик мамлекеттерде биринчи Грузияда реформа болду. Башка мамлекеттерде болгон жок. А Грузиядагы реформа эмнеден башталды? Ал эң оболу кооз программалардан башталган жок. Ал эң биринчи темирдей тартип мыйзамдуулук менен башталды. Саакашвили бийликке келгенде 2 жылда 300дөн ашык судьяны камады. Иштерин баарын текшерип туруп, иштин баарын туура эмес карап сыңдап туруп, 200дөн ашык прокурорду камады, ишин текшерип туруп. Таможниктердин 3 сыйра, 4 сыйра камады бар. Айтор 1000 деген ошол Грузиядагы реформаларды жүргүзбөй аткан чиновниктин баарын камап салды. Аларда да тууган болду. Аларда дагы көчөгө митингдер чыкты. Аларда дагы биздин бала деген түшүнүк болду. Бирок ага карабай, мен элге берген антым бар. Кудай астындагы антым бар деп туруп баарын тазалады. Ошондон кийин анан кан буугандай тыйылды, уурдаган тыйылды. Грузияда эң көп вор закондор болгон. Бизнесмендин баарын коркутуп аткан. Вор закондорду 1 айдын ичинде кубалады эле, кирерге тешик таппай калышты. Ошентип 2 жылда Грузия оңолду. Темирдей тартип орноду. 152 миллион, бизден 2 есе аз эли бар. 2 айдын ичинде, 2 жылдын ичинде темирдей тартип орнотуп, бюджети 7 есе көбөйүп, 150 больница салынды. Заманбап мектептер салынды, жолдор салынды. Англис тили, IT технология деген мектептердин баарына жайылды. Булуңгуштун баарына интернет кетти. Бир заматта постсоветтик мамлекет дүйнөлүк алдыңкы мамлекеттерге чыкты. Ошондуктан биздин жүрөктөр каалап атат да, өзгөрөлү деп атат, оңололу деп атат. Биз сезип турабыз да, ушул кичинекей эле бир эле булкунуп алсак оңолобуз. А бизде ошол жанагы Грузиядагы тартипти айтайын. Камала тургандар, жоопко тартыла тургандар, тазаланып экинчи бийликке жолобой тургандар бүгүн кайра келатат. Болгондо дагы бөйрөгүн таянып алып келатат. Сатып алабыз деп келатат. Биз эртең келип туруп мамлекетти башкарабыз дагы 5 жыл 10 жыл деп келатат. Бандиттери келатат, уурлары келатат. Элди алдап уже ээрчитип алды бир тобун. Акча берип атат экен, минтет экен, анан көпөрө салат экен, анан бир светибиз тоңдоп, дерек школду минтип коет экен. Каналың эртең талкууланат. Тигил 10 эсе байыт, сен 10 эсе жарды болосуң кайра эле. Кийинки 5 жылда дагы каналыңды оңдотуп коет. Ал иттей оңой. Аң сезимибизди өстүрүп биз ушуларды кубалап сасайын берип жолотпой коелук да. Аларды мынтип көчөдөн атып же талкалай албайсың. Мыйзам жол бербейт. Аларды жоготуунун бир эле жолу бар. Эл бир силкинип туруп шайлап коюш керек болду. Кетсин барып иштесин, бизнес төлөсүн, завод салса завод салып элин баксын. Обязательно эле ошо парламентке келип алып анан завод салабы. Анан ошо булкуна турган эл, булкуна турган учур азыр.
Мен ушуну баардык жерде айтып жүрөм. Мен бир нерсени ишенем да, жана логика эмес, жүрөгүмө. Мен сезем, эл деген эл болот, кыракы болот, көсөм болот. Ар бирибизге мен сөзүм жетет, мен жеткирем. Көрөсүңөр, эл булкунат, эл силкинет, алданбай. Анча-мынча аябай керек болуп алып койгондору да бар, намысы менен бар, тетир добуш берет. Мен сага кул эмесмин деп, мен сага малай эмесмин, мен сага тепселенбейм деп, ал добуш сатып алган жок. Ал аберди, намысты, келечекти сатып алып атат. Ал тепселеп, жугунду куюп атат башыбызгачы. Мына мен сага, мен бийликти алам, анан уурдайт.